Саламатсызбы, урматтуу армандар, саясатка саякат программасын көрүп атасыңар. Бүгүнкү талкуулаган темабыз бул эл аралык мозаика. Студиябыздан Кыргыз Республиканын белгилүү эксперттер, социологдор, саясат талдоочулар Бактыбек Турарович Сейитбаев, саламатсызбы? Саламатсыздар. Самарбек Сыргабаев, саламатсызбы? Саламатсызбы. Силерге чоң рахмат мындай убак таап бизге мындай маекке келгенге. Бактыбек Турарович, сизден баштап алайлыкпы. Мындай негизги бүгүн дүйнөдө аябай көп геосаясаттык тектонический кылымдар болуп атат да. Анан негизги суроо мындай да. Сиздин пикириңиз боюнча негизги бүгүн кандай геосаясий окуялар сөзсүз таасири Борбордук Азия, Кыргызстанга тиет депчи? Азыркы дүйнөлүк саясатта бардык жарандардын, дүйнөлүк мамлекет башчылары болобу, жөнөкөй жарандар болобу, баарыбыздын тең көңүл буруп аткан бул Украина, Россия ортосундагы кризистик учур, согуштук мезгил, согуш абалы, ошондой эле батыш менен чыгыштын ортосунда тирешүүнүн конфронтациялык абалга такалып калуу коркунучу турат да. Россия менен Европанын, Батыш Европанын, ошондой эле ал тургай баягы согуштук блоктордун ортосундагы тирешүү келип калышы мүмкүн да. НАТО менен керек болсо ОДКБнын ортосундагы. Анткени себеби биз Борбордук Азия мамлекеттери, биз ОДКБнын да мүчөсү болуп эсептелебиз. Мен ойлойм, бул кырдаалды жөнгө салуу эң негизги маселе бул дүйнөлүк масштабтагы эң жогорку уюм болгон Бириккен Улуттар уюмунда мындай объективдүү түрдө каралып, ошондо чечилиш керек. Немеге жеткизбеш үчүн, дүйнөлүк согушка жеткизбеш үчүн. Россия коркунуч барбы ошондой? Коркунуч бар, албетте. Бул жерде Батыш Европа жана ошондой эле Америка активдүү дагы, мындан да активдүүрөөк кийлигишип кетсе, Украина менен Россиянын ортосундагы кырдаалга. Жеке эле саясий жактан эмес, экономикалык жактан дагы бул таасир этпей койгон жок. Мына азыр көрүп атасыңар, дүйнөлүк биржадагы валютанын курсу ал тура биздин Кыргызстанда Бишкекте доллар, Орусияда да тура 85-84дөн 94-кө чейин өсүп кетти доллардын курсу бизде мисалы үчүн. Бул сөзсүз таасири экономикага жан берет. Бул албетте продукциялар кымбаттайт, элдин жашоо деңгээлине да терс таасир этет. Бактыбек, мындай пикир бар да, кээ бир эксперттер айтып атат. Мына азыр Украина менен Орусиянын тиреши боюнча, согуш боюнча Кытай өзүнчө мындай өзгөчө позиция кармап, унчукпай турат. Сиз айткандай, мына сабырлуу болупчу. Анан бирок кээ бир эксперт айтып атат, бул согуш болуп атса, бул сөзсүз таасири Кытайга да тиет. Анан Кытай пайда табат. Өзүнүн мындай эл аралык аброюн көтөрөт, өзүнүн салмагын көтөрөт геосаясаттык. Ошо кошуласызбы же кошулбайсызбы? Бул жерде эми кошулуш кыйын. Анткени себеби мындай жаңжалдын көпкө чейин узай бериши биз көп эле билебиз. Мисалы Югославия кризиси деле болгон бир учурларда бир топ мамлекеттерге терс таасирин тийгизген. Ал тургай кичинекей эле бир мамлекетте баягы неме болсо, мисалы Афганистанда болгон окуя деле эки мамлекеттин тирешүүсүнө оботор күчтөндүргөн, кансыз согуш мезгилиндеги. Анан Кытай бул дүйнөлүк аренада четте калып эле, мындай өзүнчө разделяй властвуй деген позицияда жүрө берет дегенге мен макул эмесмин. Кытай бул азыр албетте суверендүүлүгүн сакташ керек деп бир позицияда болот Украинанын. Экинчиден ошол ичинде өздөрүнүн ичиндеги жанакы дискриминациялап, орус улутундагы дискриминация кылбаш керек. Ошого да неметкенде карап атат орустардын дагы азыркы аскердик операциясын. Себеби Кытай деле өздөрүнүн андай нерселер башында бар. Бирок Кытай такыр пайда таппайбы? Геосаясат жагынан, мындай экономикадан жөн эле тура береби же? Бул жерде жөн эле тура бербейт. Булар керек болсо, эгерде мындай тышкы күчтөр баягы биринчи дүйнөлүк согушка деңгээлге чейин өсүп бара жатса, анда бул баары ШОС деген организация бар бизде эл аралык туурабы? Кытай бизге жакыныраак. Ошон үчүн булар да Россияда бар эмес ШОСтун ичинде. Булар баары Россиянын бир жактуу позицияны кармашы мүмкүн. Рахмат сизге. Самирбек мырза, сизге мындай суроо да.
Бактыбек Тураш айтып кетти, бул Украинадан өзгөчө, бул геосаясат таасири тиет борборго, дүйнөгө да. Анан кээ бирлер айтып атышат, 3-чү мындай дүйнөлүк согуш болуп калат депчи, коркунучтуу бар, чакыруулар барчы. Анан ядерный курал бар деп биз көрбөдүкпү? Жакында эле 2 күн мурун Орусиянын президенти Путин айтты, мында министр коргоо Шойгуна сөзсүз мындай өзүнчө бир сдерживание деген күчтөр бар экен, космический ядерный силе түшүндүк да бул. Анан бирок көчө Америка Кошмо Штатынын президент Джозеф Байден өзүнүн пресс-конференциясында айтты, биз коркпойбуз, мен ойлойм 3-чү согуш, дүйнөлүк согуш болбойт, ядерный согуш болбойт, эмне үчүн мен силерге айтып берейин, бирок болбойт деп, бирок түшүндүргөн жок да. Ошон үчүн сизге пикир кандай? Мындай бүгүнкү күндө геосаясий кырдаал, геосаясий кыймыл эмнеге алып келет? Тилекке каршы азыркы геосаясий кырдаал мындай эскалациянын гана үстүндө болуп атат азыр. Ошо Украинанын окуясы башталгандан бери жанакы орустар атайын аскердик операция деп аташпадыбы, ошол башталгандан бери бул ушул процесс азыр эскалациянын үстүндө да күчөтөт. Эки тарап тең азыр жана мындайча айтканда отко жана май чачкандай аракеттерди көрүп атышат. Мынакей санкциялык согуш башталды, экономикалык согуш жүрүп атат азыр абдан кызуу. Анан бул Орусиянын президентинин мынтип айткандыгы, бул баягы мен ойлойм ушул эле геосаясий тирешүүнүн бул жаңы бир деңгээли, эскалациянын дагы бир деңгээли, жаңы деңгээли. Эскалация дагы мурдагыдан да бийик деңгээлге чыкты десек болот да. Эми ошол өзүңүз айткандай жана ядролук куралдарды жана күчөтүлгөн тартипке өткөргүлө деген буйрук берди. Бирок ошол эле убакта туура өзүңүз айткандай Байден эч кандай коркунуч жок деди. Бирок мен дагы ойлойм, маселен бул жанакы кызыл кнопканы бир эле киши баспайт болуш керек. Эми аскердик адис эмеспиз, бирок ал жерде бир жамааттык бир чечим кабылданат болуш керек. Бир системасы болуш керек да. Мен ойлойм, Россиянын президенти деле андай кадамга, цивилизацияларда жок кыла турган кадамга барбайт болуш керек деген ойдомун да. Ошондуктан балким ошо америкалык тараптын да балким мындай бир фактыларга негизделген маалыматтары бардыр. Ошон үчүн алар демек коркунучтун деңгээли төмөн экендигин балким жакшы билишет, ошондуктан айтып аткан чыгар да. Бирок жана бул Украина окуясын азыркы болуп жаткан процесстерди албетте геосаясий факторлорсуз, деги эле геосаясатсыз кароо мүмкүн эмес. Геосаясатты сөзсүз түрдө геосаясаттын негизинде караганыбыз оң болот да. Албетте муну түшүнгөндөр да бар, түшүнбөгөндөр да бар. Муну азыр социалдык тармактарда, деги эле интернет айдыңында ар кандай пикирди карманып атышат. Азыр коомдо поляризация болуп атат, ушу Украина окуясы боюнча тараптарга бөлүнүү жүрүп атат. Бул эми мен ойлойм, бул табигый нерсе. Ошентсе дагы бул жерден биз бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек деп ойлойм да. Бул процесстин табиятын түшүнүүдө. Азыр карап көрсөк, ошол Америка Кошмо Штаттары башында турган НАТО мамлекети азыр Балтика регионунан баштап Борбордук Азияга чейин созулган бир мындай бир чептей болгон, бир чепти куруп атат десек болот да. Ошол Орусиянын экономикалык жактан, аскери жактан күчүн алсыратуу, анткени дүйнөлүк глобалдык жанакы коопсуздуктун жаңы архитектурасын түзүш керек, көп уюлдуу болуш керек, демократияны мисалы батыштын интерпретациясын деле түшүнбөшүбүз керек, демократияны башкача да интерпретацияласа болот, башкача түшүнсө болот деп. Ошол эле Орусиянын жакынкы партнеру, досу Кытай эл республикасы дагы айтып чыкпады. Алар жакында эле ошол жаз айында чоң эл аралык конференцияда өткөрүшпөдү, демократиянын жаңы интерпретациялары деген бир мааниде. Айтор, демократиянын бул жападан жалгыз эле батышка тиешелүү түшүндүрмөсү жок. Муну биз ар бир регион, аймак, цивилизация блоктор өзү каалагандай, өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарына ылайыктаган интерпретациялаш керек дегенди айтып атат да. Бул мына ушул бул өзү бул чоң бир
тирешүүнүн бир бөлүгү. Анткени Кытай менен Орусия ошол Евразия континентинде азыр глобалдык коопсуздук көп уюлду болуш керек деген мындай архитектураны сунуштап атышат да. Ал эми Америка Кошмо Штаттары НАТО блогу менен бирге Евразия континентинде үстөмдүк кылуу жосо мурда орнотулган азыркы глобалдык тартипти мындан ары дагы сакташ керек, мындан ары да сактоо аракетин көрүп атат десек болот. Максат коюп атат. Ооба, максат бул муну биз оюбуздан чыгарган жерибиз жок. Бул ошол эле Америка Кошмо Штаттарынын доктриналдык документтеринде, НАТОнун доктриналдык документтеринде жазылган. Бул боюнча дүйнөлүк окумуштуулар да өз пикирлерин айтышкан убагында. Ошон үчүн азыр Балтика регионунан Борбордук Азияга чейин созулган азыр чеп курулуп атат, түзүлүп атат. Мына бүгүн эле Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Блинкен Борбордук Азия мамлекеттери менен консультация өткөрөм деп атат да. Борбордук Азия мамлекеттеринин жанагы тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде жанагы C5+1 форматында. Ооба. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол азыркы жүрүп жаткан глобалдык тирешүүдө Борбордук Азия мамлекеттеринин көңүлүн алуу, өзүнө кошуу, ушул кыймылга кошуу деп ойлойм да. Бул менин албетте жеке пикирим. Ал эми Кытай боюнча да кошумчалай кетейин. Бактырачка негизинен кошулган, бирок ошол эле учурда бир Кытай бул конфликт бүтөт, эртеби кечпи бүтөт. Мындан азыркы санкциялардын шартында Кытай Эл Республикасы менимче болуп көрбөгөндөй экономикалык утушка ээ болот деп ойлойм да. Анткени жогорку технологиялык продукцияларга санкция киргизишти, киргизбейт. Мынакей азыр маалыматтар чыгып атат Орусиядан жогорку технологиялык жана IT компаниялар азыр кризиске учуруп атат. Адистер чыгып кетип атышат азыр. Ошо адистерди кармап калуу аракетин көрүп атышат. Мынакей ошол эле автомобиль өндүрүүчү фабрикалардагы, заводдордагы санкцияга кошулду. Ошондой эле мына канча жылдардан бери нейтралитетти кармап келген Швейцария дагы санкциялык согушка кошулбадыбы? Анан ушунун баарын карап туруп кантип биз геосаясатты жок азыркы Украинада жүрүп жаткан процесстерди карашыбыз керек да. Кантип тиги геосаясий күрөш жүрүп жаткан жок деп айтып кое албайбыз. Албетте либералдык баалуулуктар мунун дагы өзүнүн жакшы жактары дагы бар дегендей. Бирок ошентсе дагы бул геосаясий күрөш. Мисалы ошол кошумчаны мен ушу Самарас айтып кетти. Мен жана айтпай калган экенмин ушу. Россияны экономикалык жактан эмбарго кылып атат да, санкцияларды жүргүзүп. Анан болуптур, согуш бүттү дейли. Бүтөт да бир жакта да. Биз эми келишимге келишет да. Украина менен Россия келишимге келди дейли. Украина өз көз карандысыздыгын алып, бирок Батыш Европа батышчыл эмес, мүмкүн Россиянын караган башчысы келди дейли. Бүттү. Бирок ошол учурда баары бир баягы кансыз согуш күчөйт. Россияга болгон кысым Батыш Европадан мурунку коммунизм учурундагыдай кысым күчөй баштайт. Батыш Европа, Америка баш болуп, санкцияларын күчтөндүрүп, ага жараша орустар да жооп бере баштады. Аздан эле биз 36 мамлекетке самолет учпай калып Россиядан туурабы? Ушундай нерселер күчөйт. Бирок бул туурабы? Санкция бирөө киргизсе, анан мен антисанкция жасаган бул туурабы? Бул эми айласыздан барып аткан нерсе да. Анан мунун баары тең чын айтканда башка мамлекеттерге, Кытай, Индия мисалы деген сыяктуу башка мамлекеттерге жакшы шарт түзүп берет. Мен ойлойм, антисанкция киргизгенде өзүнө экономикада жамандык кылат го. Туура эмеспи? Бул эми айласыздан санкция киргизип атса, антисанкция менен түшүнбөйт да экономика. Бул эме бул баягы кансыз согуштун бир түрү болот. Көбүлөр түшүнбөйт да, бул эмнеге дейт. Кансыз согуштун бир түрү болот баягы. Анан айла жок өзүнүн ичин өзүн-өзү баягы СССР учурунда да өзүн-өзү камсыз кылып коет. Анан СССРдин учурунда социалисттик лагерь бар болчу. Алар менен мамиле бар болчу, туура? СЭФ дегенде. СЭФ. Эми азыр эмне ал Евразиядан башка эчтеке жок. Анан албетте Кытай майда инструменттер жок. Батыш Европа менен бириккен Европа канча болот? Америка Штат. Бирок бириккен Европада алар да уттурат. Энергия ресурстардан бир төрү уттурат. Газ, нефть жактанчы Россиядан көп нерсе сатып алышчу аларчы.
сырьёдон көп турушат. Бирок убакыт менен кетип башат го Орусиянын газды, нефти менен де. Бул жерде жана эмне үчүн бул азыр буга көп маани берген жокпуз, бирок бул согуш. Согуштун башка формасы бул санкциялык согуш. Анткени мисалы биз мындай салттуу түрдө саясаттан тышкары деп эсептеп келген чөйрөлөрдө азыр санкциялык согуш башталды да. Мисалы ошол спорт, спорт мейли, чоң спорт бул такай саясат менен байланышта каралып келген. Маданият тармагы маселен. Маданият тармагы, билим берүү тармагы маселен азыр Орусиянын студенттерин европалык жогорку окуу жайларда азыр окуудан чыгарып атат. Бул азыр мына ушул процесс башталды. Азыр бардык чөйрөдө санкциялык согуш жүрүп атат. Ошон үчүн мына ушулардын баарын карап туруп глобалдык тирешүү деп айтпагандан анан эмне деп аныктайбыз да. Муну жөн эле бул Украина суверенитети үчүн күрөшүп атат. Орусия тиги Донбасстагы орус тилдүү жашоочулардын таламын талашып атат деп эле ушундай тар аныктама берген туура эмес. Муну биз комплекстүү глобалдык деңгээлде карашыбыз керек да. Сизге мындай суроо да. Негизги кээ бир эксперттер айтып атат, бул Орусиянын президенти Путиндин негизги бул геосаясаттык катаалдуу операция согуш Украина бар. Ошого пайдаланып батыш мамлекеттер өзүнүн койгон максаттарына жетип атышат. Бияк жагынан карап көрсөк Кытай менен Индия башка мамлекеттер өзүнүн пайдасын табат экономика жагынан. Ошон үчүн орто жолдо Орусиянын экономикасы, аскердеги аброю дагы, анан мамлекеттик катары деңгээли түшүп калат деп. Ошого кошуласызбы? Бул жерде Россия бул немеге аргасыздан барып аткан учурда, анткени себеби дегенде эгерде батыш жакта Украинанын территориясы, мисалы үчүн жана батыш айтып атпайбызбы, Самар айтып кетпеди, НАТО бардык тарабынан курчап келатат, кысымга алып келатат Россияны. Бар аны токтотуп койгон учурда деле Россияга кысымчылык күчөп келип акыры бир нерсеге барып такалмак да. Путин азыр ошонун алдын ала токтотуп калуу үчүн аракет жасап аткан акыркы кадамдардын бири болуп атат да. Украинаны эгер тарттырып ийсе батышка, анда батышка киргенден кийин Прибалтика өлкөлөрү сыяктуу эле НАТОнун мүчөсү болуп калат. Анда ядролук куралдарды киргизет, чек арадагы бери жылат, буфердик зонасынан ажырап калат Россия. Ошон үчүн аргасынан барып атат да, бул аргасыз кадам. Ал эми экономикалык жактан бул Россиядан Путинда өзүндө бир стратегиялык көз караштары болсо керек, дагы башка партнерлор менен мурдадан эле издеп келет. Мисалы БРИКС сыяктуу уюмдар түзүү, башка дагы бир экономикалык жактан да. БРИКС дегенде. Ушундай уюмдарга мүчө болуу, ушундай Евразиясты дагы өркүндөтүү керек дегендей. Мында бир өзүнчө бир жолдорун табат. Рахмат, Самурат мырза, сиздин пикириңиз? Буга карата мен ушул социолог катары өзүмдүн пикиримди билдирип кетким келип атат да. Аскердик адис болбогондон кийин албетте азыр канчалык деңгээлде бул азыркы жүрүп жаткан процесс канчалык деңгээлде өзүнүн максатына жетип атат, анан кандай катачылыктар болуп атат деген нерсени комментарий бере албайм албетте, анткени аскердик адис эмес, бирок ошого мен социолог катары бир аз айрым моменттерине токтолуп кетким келип атат да. Бул чечимге барган себеби ооба баягы өзүнүн расмий саясатында түшүндүрүп атат эмне үчүн бул себепке барган, ал азыр элдин бардыгына белгилүү, бирок ошол эле убакта бийлик бул чечимге барган, ал өзүнүн ички мисалы ошол эле Путин өзүнүн ички электоратына да таянган деп айтсак болот. Анткени мына кече эле 25 жана 27 же 28 февралда эки жолу ушул 2 күндүк аралык менен ошо 2 күндүн ичинде 25-inde, 27-си, 27-синде бүткүл Россия боюнча өткөрүлгөн социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктарын Орусиянын жана коомдук пикирди изилдөө институту жарыялады. Мына ишенимдүү, өзүнүн маалыматтын ишенимдүүлүгүн арттыруу үчүн ал өздөрүнүн ресурстарына жеткиликтүү кылып койду. Башкача айтканда бардык адистер кирип ошол изилдөөнүн базасын өзү текшере ала тургандай кылып коюшту. Анан карап көрсөк, ал жерде ушул чечимди негизи 68% колдойт экен азыр Орусиянын жарандарын. Ошо Путиндин ушул чечимин 68% колдойт экен, 20% каршы экен. Бул 20% азыр биз бир караганда пацифисттик кыймыл абдан
жогорку деңгээлде болуп атканын көрсөк болот Орусиядачы. Ири шаарларда жана ушул антисогуштук протесттер жүрүп атканын көрүп атабыз. Бирок бул митингге чыгып атышпайбы? Бул протесттик электораттын бул бөлүгү ар дайым болуп келген. Негизи ири шаарларда орун алып келген. Бирок ошол эле убакта бул изилдөөнүн жыйынтыгына таяна турган болсок, көпчүлүк бөлүгү ушул чечим туура болгондугун белгилеп атышат. Албетте, бул жерде биз мен социалдык окумуштуу катары тигил тарап же бул тарап деп айткандан, тигил тарап же бул тарап туура деп айткандан алысмын. Мен жөн гана азыркы ушул фактылардын негизинде өзүмдүн пикиримди айтып атам да. Чоң рахмат. Уже биздин программабыз аякталып атат. Анан негизги бир 1 минутка 30 секундка мындай бир суроо бар да. Борбор-Газида мына Кыргызстан, биз Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Казакстан дагы кирет да. Бирок келечеги кандай болот? Биякта согуш болуп атса Украина менен, биякта Кытай өсүнчө, Афганистан бар да, биякта Кавказ берип атабыз да. Аябай оор ГСС кырдал. Борбор-Газида мамлекеттеринин келечеги кандай болот? Кандай ойлойсуз? Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларында азыр мына Самарда белгилеп кетпеди, тиги Блинкен жолугушуу өткөргөн депчи, бул жерден дагы биздин тышкы иштер министрлери бар. Бешөө катышпады. Ошол жерде да бир аныктала баштайт да, кандай көз карашта экенин ачык сүйлөшүп айтышып дегендейчи. Анан Украина жөнүндө да бир темасы суроо болуп. Ошол Украина темасы кызыктырган үчүн келип атат да, Блинкенчи жөн келмей эмес да. Себеби дегенде ал билет, Борбордук Азия барыбир Россиянын жанында турган мамлекет. Мурдагы постсоветтик өлкөлөргө кирет депчи. Анан келечеги чын айтканда бул биздин өлкөлөр, биздин республикалар, жакынкы республикалар Россия менен тыгыз байланышта болгондуктан баары ушул Россияда кандай нерсе болсо, кыйыр түрдө болбосо, түз түрдө болбосо да кыйыр түрдө таасирин тийгизбей койбойт. Сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Анан ошондуктан бул биздин республикаларда мамлекет башчылары өздөрүнүн позициясын аныктап алышы керек. Рахмат сизге. Самреп мырза, сиздин пикириңиз? Борбордук Азия мамлекеттеринин бири катары бир нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эгерде конфликт мындан ары дагы эскалация боло турган болсо, Кудай анын метин аргысын, биздин территориябызда Орусиянын базалары жайгашкан. Аны билебиз, аскери объектилери. Алар албетте коркунуч туудурушу мүмкүн да биздин коопсуздугубузга, эгерде анын бетин аргысын Кудай. Экономикалык жактан алганда албетте азыр биз оор акыбалга туш болуп атабыз да. Кандай чечим кабыл керек, ошол жамааттык батыштын ошол курсуна кошулуш керекпи? Мындай эгерде реалист боло турган болсок, өзүңүз деле карап көрсөңүз, биздин негизги соода саттык мамилелерибиз ким менен негизи? Жакынкы коңшу мамлекеттер менен да, ошол эле Орусия менен, анан Кытай менен. Европалык мамлекеттер менен мисалы биздин соода саттыгыбыз анчалык көлөмү анчайын эмес. География алыс. Ошон үчүн биз кандай болгондо дагы географияны эч жакка жок кыла албайбыз. Географияны унутпашыбыз керек. Биз кайсы жерде жайгашканбыз, кошуналарыбыз ким? Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Анан кайра эле ошол бир тең салмактуу, биздин кызыкчылыгыбызды сактай турган чечимдерди кабыл алышыбыз керек да. Сизге чоң рахмат. Биздин программабыз саясатка саякат аяктады. Силерге чоң рахмат. Аябай кызыктуу маек болду. Урматтуу угармандар, саясатка саякат программасы аяктады. Жакшы калыңыз.